Саламатсыңарбы? Маалымат илимине арналган сабактарыбызды улантабыз. Азыркы темабыз маалымат илиминде математикалык модельдөө. Бул сабакка өтөрдөн алдын маалымат илиминин негизги максатына кайра токтоло кетсек, эсиңиздерде болсо, маалымат илиминин башынан койгон өзүнүн максаты кандайдыр бир себептен бир жакка чогулуп калган маалыматты азыр күнүбүздөгү акыркы технологияларды эсептөө күчүбүздү колдонуп, ошол маалыматтын ичинен биздин ошол маалыматты жакшыраак түшүнүүгө жана ал маалыматтын ичинен өзүбүзгө кандайдыр бир пайдалуу дагы кошумча маалыматтарды иштеп чыгууга шарт түзүү. Ушул жаатта көптөгөн акыркы мезгилдерде иштер жүргүзүлүп жатат, жаңы түшүнүктөр пайда болуп жатат. Анткени биз адамзаты катары акыркы мезгилдерде көп маалымат өндүрүп баштадык. Ушул маалыматтардын ичинен анан биздин жашоо турмушка байланыштуу кээ бир кубулуштарды жакшыраак түшүнүүгө өзүбүзгө шарт түзгөнгө аракет кылып жатабыз. Анда эмесе маалымат илиминде математика болсо албетте эң негизги ролдорду ээлейт. Анткени бир алдыңкы сабактарда эсиңиздерде болсо, маалымат илими бул статистика илиминин бир жаңыланган версиясы десек туура болот деп бир сабак өттүк элек, статистикалык негиздерди. Статистика болсо бул толугу менен математикага таянат десек дагы жаңылышпайбыз. Анда адегенде адаттагыдай бир аныктама менен баштайлык. Математикалык модельдөө бул математикалык түшүнүктөрдү жана тилди колдонуу менен системанын сүрөттөлүшү. Англис тилиндеги Википедиядан алынган бир аныктама. Негизи математикалык модельдөөнү биз албетте маалымат илими түшүнүүгө пайда болуундан мурда эле колдонуп келгенбиз. Эми математика, колдонмо математика деген баарыңыздарга белгилүү болгон бир тармак бар. Ошо колдонмо математиканын негизги бөлүгүнүн бирөөсүнү математикалык модельдөө түзөт. Демек, математикалык модельдөө бул азыркыга чейин математика жаатында жетишкендиктерибизди, түшүнүктөрүбүздү колдонуу менен жана жөнөкөй табигый тилди да колдонуу менен бизди чөйрөлөп турган окуяларды же кубулуштарды сүрөттөөнүн, түшүнүүнүн бир жолу десек да болот. Анткени эми азыркыга чейин негизи адамзаты катары көптөгөн жетишкендиктерге жеттик бул жаатта. Ошол бизди чөйрөлөп турган окуяларды, процесстерди терең түшүнүү менен прогресс болду десек болот. Алдыга жылдык, адамзаты катары илимибизди, билимибизди өнүктүрдүк. Ошолордун түпкү тамырында же болбосо ушул прогресстин негизинде, пайдубалында математика жана математикалык модельдөө иши турат десек дагы туура болот. Анткени өзгөчө мына космосту таанууда, өзгөчө химияда, биологияда, денебизди таанууда, саламаттык сактоо жаатында, айыл чарбасы жаатында акыркы мезгилдерде математикалык модельдөө менен негизи жашоо шартыбызды жакшыртуунун көптөгөн жыйынтыктарын көрүп жатабыз. Негизи эми жашоодогу процесстерди башынан аягына чейин түшүнүү бул көбүнчө адамзат тарабынан ошол процесстерди контролдоо аракети десек да болот. Анткени биздин максатыбыз ошол процесстерди контролдоо аркылуу бизге адамдын күнүмдүк жашоосуна багынтуу десек да болот. Багынтуудан максат биз ошол процесстерден жашоо шартыбызды жакшыртуу үчүн кандайдыр бир пайда алып чыгышыбыз керек. Анын үчүн ошол процесстердин ичинде болуп жаткан себептерди, ошол процесстин негизи жүрүшүн, ичиндеги бири-бирине тийгизген таасирлерин жана натыйжаларын терең талдайбыз. Ушул себептерин, процесстин жүрүшүн, акырында натыйжаларын түшүнгөндөн кийин ошол болуп жаткан окуяны кандайдыр бир деңгээлде
биз түшүнө тургандай ошол процессти кайталоо же болбосо практикалык негизде муну кагаздын бетинде кайталоонун мүмкүнчүлүгүнө модельдөө дейбиз. Негизи модельдөө термини болуп жаткан процессти кичинерээк версиясында биздин контролдун адамзат тарабынан же болбосо ошону изилдеп жаткан илимпоздордун контролунда боло тургандай башынан аягына чейин болуу процессин модельдөө дейбиз. Ошо модельдөөдө албетте башынан себептерди түшүнүшүбүз керек, анан процесстин өзүнүн жүрүшүн талдашыбыз керек, анан акырында кандайдыр бир натыйжага кандай натыйжага жетип жатабыз, ошол натыйжаларды процесстин жүрүшүндө акырында боло турган натыйжаны кандай өзгөртө алабыз, кайсыл процесстерди өзгөртсөк акырында кайсыл натыйжага жетебиз жана мунун себептерин терең талдоо ар дайым маселе болуп келген. Анан математикалык модельдөө бизге буга жардам берет десек болот. Эми негизинен математикалык модельдөөдө кайталап кетейин, негизги максатыбыз бул жашообуздагы болуп жаткан процесстерди түшүнүү иши десек да болот. Кичинекей бир мисал бере кетелик. Күнүмдүк жашоодо бул тартылыш же болбосо гравитация процесси биздин күнүмдүк жашоодо ар дайым сезген, ар дайым муну менен жашаган процесс. Бирок муну түшүнүү боюнча биз адамзаты ошол ичиндеги өзгөрүлүштөрдү, ичиндеги процессти түшүнүү үчүн муну кагаз бетине башкача айтканда математикалык модельдөөнүн негизинде бир математикалык формулага айландырып түшүнгөнгө аракет кылдык. Математикалык модельдөөдө ошол азыркыга чейин биз ойлоп тапкан же болбосо математикадагы жетишкендиктердин колдонулушу менен ошол формулалар аркылуу болуп жаткан процесстерди бир математикалык түшүнүккө айландыруу процесси десек да болот. Мисалы тартылышты, гравитацияны түшүнүү үчүн сиздер эсиңиздерде болгондой Ньютон белгилүү илимпоз Ньютондун формулировкасы же болбосо формулага түшүрүлгөн учуру бул жакта алманын жерге түшүү процессин кадимки эле болуп жаткан кубулушту кандайдыр бир формула менен түшүндүрүүгө аракети десек болот. Муну ушул сымал эле ушул чөйрөбүздө болуп аткан баардык окуяларды биз адамзаты катары ушул математиканын тили менен түшүндүргөнгө аракет кылып келдик азыркыга чейин. Албетте математика илими, математикалык модельдөө өзгөчө биз билген баардык тармактарда колдонулуп келет, кенен колдонулуп келет. Ошол эле химияда, физикада, биологияда, жер кыртышы илиминде, геологияда, ошо космосту таанууда, акылыбыздарга келген баардык илимдерде сөзсүз түрдө математикалык модельдөө иши жүрүп келген. Андыктан маалымат илиминде, маалымат таануу илиминде дагы сөзсүз түрдө математикалык модельдөө иши негизги блокту ээлейт десек болот. Анткени иштин, маалыматты түшүнүүнүн негизги тили бул математика жана статистика. Бул жакта кайтала кетсек, ошол болуп жаткан процесстерди кагаз бетине түшүрүү, жөнөкөй тил менен түшүндүрүү же болбосо ушул ичиндеги өзгөрмөлөрдү, сиздер бул жакта сүрөттө көрүп турган ар бир тамга негизи бир өзгөрмөнү түшүндүрөт. Ошол өзгөрмөлөрдүн ортосундагы алакаларды, өзгөрмөлөрдүн ортосундагы бири-бирине болгон байланыштарды сүрөттөө менен ошол математикалык модельди ортого чыгарганга аракет кылабыз. Эми негизи маалымат илиминдеги математикалык модельдөө принциби да ошого таянат десек болот. Негизи математикалык модельдөөнүн маалымат илимине берген артыкчылыктарын дагы баса белгилеп кетелик. Бул албетте башка колдонмолорго караганда математикалык модельдөө
ийгиликке жеткиргенге шарт түзөт десек да жаңылышпайбыз. Анткени математикалык модельдөөдө бир тактык маселеси дайым алдыда болот. Ошо математикага формулага түшүргөнүбүздүн себеби ошол процесстердин аягында биз күткөн бир натыйжага жетебизби же жетпейбиз деген бир тактык маселеси дайым алдыда турат. Ошон үчүн маселени чечүү үчүн дайым бизге бир так багыт берет. Ушул тактык ошол бизде модельдөөнүн принцибин түзөт десек да болот. Анан модельденген системаларды толук түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Анткени модельди албетте биз өзүбүз жараткан үчүн ичиндеги процесстерди, ичиндеги өзгөрүлүштөрдү, себептерин, натыйжаларын биз түшүнгөн үчүн ошол модельди, туура модельди ортого чыгарууга шарт түзөт. Анан ошол модельди негизинен эми бир модельди жаратып атканыбыздагы эң негизги максат бир көйгөйдү чечүү же болбосо бир натыйжага жетүү. Андыктан ошол көйгөйдү чечүүдө тагыраак бир жол же болбосо ошол жолду түзүүдө долбоорлоо ишин же башкаруу ишин так аткарганга дагы мүмкүнчүлүк берет. Анан учурдагы эсептөө мүмкүнчүлүгүн толук колдонгонго шарт түзөт десек дагы болот. Эми негизги акыркы пункт учурдагы эсептөө мүмкүнчүлүгүн толук колдонгонго шарт түзөт деген ушу маалымат илимине бирден бир байланышкан пункт. Анткени биз маалымат илиминде биз топтогон математикалык модельди компьютердин же болбосо эсептөөчү машиналардын жардамы менен ошол бизге бир натыйжа берүүсүнө шарт түзгөнгө аракет кылабыз. Математикалык модельдөө болсо биздин ортого коюп жаткан көйгөйүбүздү, маселебизди дагы компьютердин түшүнүүсүнө шарт түзөт. Анткени баарыбыздарга белгилүү болгондой компьютер нөл бирлер менен иштейт. Башкача айтканда математикалык модельдердин негизинде иштейт. Математиканы ал жерде бериш шарт. Андыктан математикалык модельдөө маалымат илиминде негизги ролду ойнойт. Бир адам менен компьютердин ортосунда бир котормочу тил десек дагы жаңылышпайбыз. Математикалык модельдөө негизи 3 негизги кадам бар. Ошо бир ишти баштатууда же болбосо жыйынтыкка жетүүдө бул албетте ошо модельдөөдө бир көйгөйдү чечкенге аракет кылабыз же бир өзүбүзгө максат коебуз. Ушу изилдөө жаатыбызды эмнени изилдейбиз. Ошондуктан эң биринчи кадам албетте ошол проблеманы аныктоо. Биз ушул модельдөө аркылуу эмне максатка жетебиз, эмнени көздөйбүз, ошону эң биринчиден аныктап алыш керек. Анткени бир маселени аныктагандан кийин гана ошол маселеге тийиштүү кандайдыр бир болжолдоо ишин, бул эми илимий жактагы болжолдоо маселеси, илимий болжолдоосу, башкача айтканда гипотезаларды ортого коебуз. Проблеманы аныктадык, анан проблеманын ичиндеги маселелерди чечмелегенге аракет кылдык. Ошол бул проблема ушул көйгөйлөрдү ортого чыгарып атат. Буну чечиш үчүн ушул маселелерди чечишибиз керек деп бир болжол ортого коебуз. Анан ошол болжолдомолордун ичинде ушу биздин процесстерди өзгөрткөн же болбосо процесстерге таасирин тийгизген өзгөрмөлөрдү албетте аныктап алышыбыз керек. Сиздер бир алдыңкы слайдта эсиңиздерде болсо ошо көптөгөн формулалар бар эле. Формулалардагы ар бир тамга бул ошо өзгөрмөлөрдү белгилейт. Өзгөрмөлөрдү канчалык тагыраак аныктап алсак, демек процессти жакшыраак түшүнөбүз же болбосо жакшыраак дайым контролдогонго мүмкүнчүлүгүбүз бар десек да болот. Андыктан бул 3 негизги кадамды аткарып алган соң, ошол математикада белгилүү түшүнүктөр аркылуу эми ушул көйгөйдү чечүү үчүн бир жооп издейбиз. Ошол жооп издөдө дагы математикалык модельдөө, математиканы колдонуу, колдонмо математика биздин бизге жардам берет.
Ошон үчүн математиканын белгилүү түшүнүктөрү дегенде азыркыга чейин математика жаатындагы ушул баардык жетишкендиктерибизди, адамзаты катары жетишкендиктерибизди колдонуп, куралдарды колдонуп, ошонун негизинде ушул көйгөйдү чечүү үчүн бир жооп издеп баштайбыз. Өзгөрмөлөрдү дагы аныктап алган соң, андыктан бизге жаңы бир кийинки кадам эмне болот? Ошол биздин математикалык модельдөө аркылуу биз эми компьютерге мындан кийин аткара турчу модельдин ичиндеги негизги блоктордун бирөөсү болгон алгоритмди түзүү болот. Алгоритм негизи компьютердин тилинде билесиздер, эң негизги блок болот. Алгоритмдин дегенде аныктамасын берелик. Алгоритм араб тилинде эмгектер жазган борбордук азиялык окумуштуу Аль-Хорезминин ысмынан коюлган. Бул жактан дагы баса белгилеп кетчү нерсе, биздер дагы Орто Азия катары дүйнөнүн илим билим куржунуна өз убагында жакшы салымдарды коштук десек дагы орду болот болуш керек. Аль-Хорезминин атынан алгоритм деп кийин батыш мамлекеттери алгоритм деген сөздү ортого чыгарышат. Ошо тиешелүү математикалык жана башка тапшырмаларды толук чечүү үчүн, тапшырма аткаруу үчүн аракеттеринин тартибин, ыраатын жана жолун сыпаттаган эрежелердин так жыйындысы деп аныктама берет кыргыз тилиндеги Википедия. Бул жакта негизги эки сөз, бул тартип, анан натыйжа. Демек ки белгилүү бир натыйжага жетиш үчүн иштердин тартиби болуш керек. Ошол тартиптердин жыйындысы же болбосо тартиптердин сүрөттөлүшү алгоритм болот. Алгоритм болсо негизи маалымат илиминдеги негизги блоктордон бирөө компьютердин түшүнүү тили. Алгоритм канчалык туура болсо, бул жакта сиздер көргөндөй, канчалык математиканы туура колдонсок, албетте адегенде маалыматты канчалык туура топтогон болсок, канчалык туура иреттеген болсок, ошончолук биз каалаган натыйжага жеткенге шарт түзүлөт. Андыктан бул жакта баса белгилеп кетчү нерсе, биздин маалымат илимине максатына кайрадан кайталык. Маалымат илиминдеги максат эмне эле? Топтолгон маалыматтардын арасынан биз каалаган, биз көздөгөн дагы кошумча маалыматтарды чыгаруу аркылуу бизге бул маалыматты пайдалуу түргө алып келүү. Башкача айтканда, бир жакта ген чогулуп калганда эле кандай генди казсак, ошондой эле маалыматты казып, дата майнинг деген түшүнүк да муну түшүндүрөт. Генди казып, ошо казуу жолу болсо математика аркылуу өтөт, математиканы модельдөө аркылуу өтөт. Анан математикалык модельдерди канчалык туура өзүбүзгө белгилеп алсак, демек туура алгоритм түзгөнгө шарт түзүлөт. Туура алгоритм демек компьютерге биз көйгөйүбүздү толугураак, тагыраак түшүндүрүп бердик дегенди түшүндүрөт. Анан көйгөйүбүздү канчалык туура түшүндүрүп берсек, демек биз каалаган натыйжага жеткенге толук шарт түзүлдү десек болот. Ошондо кайрадан кайталап кетелик. Натыйжага жетиш үчүн демек маалымат топтошубуз керек. Маалыматтын негизинде математикалык модель түзүшүбүз керек. Математикалык модельдин негизинде анан туура алгоритм түзүлөт дагы. Туура алгоритм бизди туура натыйжага алып барат десек болот. Демек математикалык модельдөө жана алгоритм маалымат илиминде абдан зор бир мааниге ээ. Ушуну менен маалымат илиминде математикалык модельдөө сабагыбыздын аягына чыктык. Көрүшкөнчө.